О, көрдіңіздер бе? Мен заманбап таштанды урнасына жақын келгенде өзі açıldı. Таштандыны таштасам, мені мақтады. Азаматсың, тазалықты сақтадың деп. Бұл қадимки заманбап таштанды урнасы біздің интеллектуал жаштар жасаған таштанды урна. Ассаламу алейкум. Амансыздар бе? Урматтуу мекендештер, тез хабардың көрүүчүлөрү. Бүгін біздің студиябызга жаш интеллектуал ойлоп табуучу Актилек мырза келди. Өзү 17 жашта экен. Кадамжай районунун тургуну. Бүгін студиябызга ушу өзү жасаган урналарды көрсөтөйүн деп атайын алып келиптир. Андан сырткары дагы бул жакта кошумча техникалык каражаттарды ойлоп таап жасаптыр колдон келишинче. Жаш болсо дагы аракет кылып жатыптыр. 17 жашта ушундай нерселерди жасаган, эми мындан кийин Кудай буйрса дагы да изденсе, дагы да окуса, аракет кылса, мындайдын далайын жасап, балким келечекте бир Кыргызстандын өндүрүш катары чоң бир техникаларды чыгарышы мүмкүн. Ассаламу алейкум. Ассаламу Кандай жакшы иштер? Жакшы, рахмат. 17 жаштасың, а? 17 жаш. Буга чейин ушу жаштардын интеллектуалдык баягы олимпиадаларына катышып жүргөнсүңөр. Каяктан кызыгып калдыңар? Ушу жаш кезимден бери, 7 жашымдан бери техникага кызыгып жасап көптөгөн нерселер жасадым. Кече жакында бир ай алдың ушул Бишкекте олимпиада болду. Ал жерде биринчи орунду алдым. Ал жерде бизге тапшырма берилген. Суу жетпеген жерлерге суу жеткирүү боюнча. Жана кече жакында Ысык көлдө дагы олимпиада болду. Бул мамлекеттик тур болду. Анда Казакстан, Россия, Кыргызстан катышты. Ушул мамлекеттер арасында экинчи орунду алдым. Ал ушул таштанды акылдуу урналар менен экинчи орунду алып келдим. Ушул урналар менен, э? Бул эл аралык мындай жарыш болуптур да? Казакстандан келди. Кыргызстандан катышты. Дагы каяктан келди? Өзбекстанда катыштыбы? Өзбекстан менен Азербайжанды чакырган экен, бирок тилекке каршы келбей калышты. Келбеди. Казакстандан туугандар келди. Ооба. Казакстандан, Россиядан туугандар келди. Ушу эки мамлекеттин ортосунан экинчи орунду алдым. Ооба. Сонун, эң жакшы. Бул урна кандай иштейт эми? Муну кантип жасадыңар? Бул биринчиден Актилек? кантип акылдуу Муну жасап көрсөтүп берчи. Бул эмне менен иштейт? Биягын өт. Бул эмне менен кадимки эле урнадан айырмачылыгы бул өзү ачылып, өзү жабылат. Биз эгерде таштанды эки колубузда болгондо биз капканы ачыш же салыш бизге кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Биз ушул таштанды алып келсек, бул автомат түрдө өзү ачылып, азаматсың, тазалыкты сактадың деп бул бизге комплимент айтып, бир аз болсо да маанайды көтөрүүгө жардам берет. Жана жаш балдарды ушул тазалыкка сактоого чакырат. Биз ушул таштанды ташадык, таштанды ташап, биз кеткиче бул күтүп отурат бизди. Биз качан гана таштанды ташап бүтүп, кайра артка кайра жылганда бул өзү жабылат. Бул эмне? Мына глазок менен иштейби? Ооба. Ушул моделин бул жасаган моделдерим офистерге арналган. Бул инфракрасный датчик менен иштейт. Бул бергиси, бул электропартроника, машинанын электропартроникасынан жасаганмын. Жана партрониги бар, унаалардын партроника аппараттарын коюпсуңар да, датчиктерин, э? Ооба, ошолордон коюп жасадым. Эки башка датчик коюлуптур да? Ооба. Могу канча аралыктан тартат? Бул 50 сантиметрден тартат. 50 сантиметрден. Ага жакын келип эле, анан ачылганда тарс таштандын таштап коюп, анан алыстап кете берсе болот экен. Өзү жабылып калат экен да, туура? Ооба, өзү жабылып калат. Бул эмне, ток менен иштейби? Азыр буяка токко сайдыңар. Ооба. Электр розеткасына, э? Ооба, бул жасаган модель. Ушундай сайылып туруш керекпи? Жок, бул мына ушул жасаган моделим, бул атайын ток менен иштөөчү, мындай көп иштетүүчү жайларда. Бул болсо мындай офистерде, мындай бул батарейка менен иштейт. Батарейкасы бир аптага жетет. Бир аптага жетет. Жана бул офистерден алган. Зарядтап коюп иштете берсе болот. Кана зарядка сайып иштете берсе да болот. Андан тышкары заряд болгондо өзү өчүрөт. Жана бул зарядын көрсөк да болот. Канча процент заряд калды, качан сайышыбыз керек. Батарейка салып коюш керекпи буга? Зарядтап коюш керек. Аркасында зарядниги бар. Ушул жерге өзүнүн атайын зарядниги бар. Сайып коебуз. Сонун жасап коюпсуң, э? Бир заряд кылса канча убакытка жетер экен, э? Биз зарядта эсептелүү менен 1 аптага жетти да.
1 аптага жетти. 1 аптага жетти. Бул эме ар түрдүү баягы аппараттардын кандай десек, ички аппараттарын алып бири-бирине кураштырып ушинтип жасадыңар да туурабы? Ооба, бул көптөгөн мен бул жасаганда буну мен Arduino менен программа кылып жасаган жокмун. Буну колдо ар бир платаларды бири-бириге туташтырып жасаганмын. Ичин жасаган караңыздар. Мына клейлеп, бири-бирине туташтырып, кураштырып, зато ойлоп тапкан да. Ушуну ойлоп тапкан да. Кандай кылганда, кандай ачат, кандай жабат, бүт ойлоп таап бири-бирине кураштырып, сонун кылып жасап коюптур. Мына ягында эмнеси бар? Бул жакта сүйлөй турган датчик, жана бул эгерде бирөө тамеки чегип, аны өчүрбөй таштап салган болсо, бул өзүн өзү коргоо эсебинде ошол жердеги адамдарга сигнал берип, өрт коопсуздугу бар деп сигнал берет. Кантип сигнал берет? Кыйкырабы, бакырабы, эмне кылат? Сүйлөйбү ал? Ана ушуну өрт деп эсептей бериңиздер. Бул жерде датчик дыма жана датчик жарыктыкты көрүүчү сигнал бар. Кыйкырат турбайбы? Ошон үчүн тамеки чеккендер тамекинин пучогун таштамай жок да? Туурабы? Ооба. Тамекинин аягындагы калдыгын таштамай жок да. Баягы чогун өчүрбөй туруп буга таштап койгон болсоңуз, же кагаз күйүп кетсин деп секин жаш балдар баягы от жагып коюшу деле мүмкүн да. Сразу кыйкырып баштайт экен да. Ооба. Өзүн өзү коргойт. Өзүн өзү коргойт. Коопсуз экен, сонун кызыктуу. Зато комплимент айтып турат да. Жаш балдардын ак тилектин ушундай кылып жасап койгону сонун болду. Аябай жакты мага, туугандар, көрүп турасыздар. Муну эми токко сайбай турган кылып, мындай кылып жасап койсо боло берет да. Ооба. Ушундай кылып жасап кое берсе болот. Эгерде буну дагы өнүктүрүп, дагы бир неме кылабыз десек, буларды парктарга, торговый центрлерге койсок болот. Эгерде парктарга койгон болсок, биз буга солнечный батареяларды койгон болсок, ал без өзүнүн эле энергиясы менен эле иштей берет. Мунун бетине баягы Солнечный күндүн панель, энергиясын ала турган атайын панелдер коюлат. Ооба, панелдер коюлуп, жайгаштырылат. Анан өзү күндүн энергиясынан ток алат дагы, Өзү алат да, энергия алып туруп, анан өзү иштей берет. өзүн өзү камсыздайт. Өзүн өзү камсыздап иштей берет. Батарейкада салба, электр энергиясында да туташтырба. Ооба. Сонун экен да. Муну ак тилекти ишке салып, туугандар, мунун ойлоп табуучулугуну пайдаланып, мамлекеттик деңгээлде бир мунун заводун ачыш керек экен. Кытайларды таң калтырыш керек экен, Япон, Корейлерди таң калтырыш керек экен муну менен. Бизден алып баштабасын эртеге. Сонун. Жана бул эгерде мусор толуп туруп, бир алмаштырабыз десек пакетни, бул экиге бөлүнөт. Үстү жагы өзүнчө эле. Бул Кадимки асты кадимки эле урна. асты кадимки эле урна. Урнаны баягы таштанды тазалагандар келип чоң бакка салып алып же машинага салып алып, анан кайра ордуна коюп коет. Анан муну үстүнө кийгизип коет. Кете берет. Болду, кете берет. Могу жамгыр-памгырда эч нерсе болбойбу? Жамгырда эч нерсе болбойт. Муну парктарга алып, офистерге алып, эс алуучу жайларга, кафе, ресторандарга алып коюп койсо, бир тарабы кызыктуу, бир тарабы адамдарды мактап, комплимент айтып, ошо тазалыкты сактоого үндөп чакырат экен да. Бул эң жакшы ойлоп табуучулук болуптур. Актылек, буну эми ушунча ойлоп таапсыңар, жасапсыңар, сатасыңар, сатпайсыңар? Буюрса ушул Кыргызстаныбыздын бүт аймактарына ушул тазалыкты сактоо жеткирип, бүт бардык жерлерибизге тазалык сактоо ушундай урналарды коюу максатым бар. Ушул элдерге жардам берсин деп коюу максаттарым бар. Кудай кааласа. Жакшы, мунун ойлоп табуучулугун пайдаланыш керек экен. Актылегиним, бул стол үстүндөгүлөр, булар эмне? Бул стол үстүндө бул кече жагында Бишкектен утуп келгенде ушул суугаруу жеткирүү маселесинде мен солнечный панельди ойлоп тапкан элем. Бул кадимки эле солнечный батарейка ошол эле туруп жерден ток алганда бул күндү кайсыл тарапка карап айланса, ошол тарапка карап айланат. Бул солнечный панельби? Солнечный панель. Мисалы азыр жарыктык тийди, бул күн тийди, сар болду, күндү издеп жатат азыр. Күндү издеп жатат. Күндү издеп жатат. Биз азыр жарыктыкты бердик, ушул фонарикти күндө элестетиңиздер, ушул күнгө карап токтоп калды. Эми күн кайсыл тарапка карап бурулса, ошол тарапка карап бурулуп, энергияны жөн эле тургандан 30% энергияны көбүрөөк алат. Күндү карап издейт турбайбы? Күн кайсыл тарапка карап бурулса, ошол тарапка карап бурулат. Эртең менен күн чыкканда күндүн нурун издеп, күн чыгышты карап алат. Ооба. Анан секен күндү ээрчип кете берет, күн батканга чейин. Ооба. Сонун турбайбы? Бул кадимки күндүн энергиясынан
электр энергиясын айландып ала турган ушундай бир солнечный панель экен. Көрүп турасыздар. Бул да аябай жакшы экен. Ушинтип жасап койсо сонун болчу да. Ушул техникаңар менен дагы жарышка катыштыңарбы? Ооба, ушул техника менен ал жерде негизги булактар энергияны мындай пайдалуу алып, биз ал жака тоого апарып неме болсо, бул суу жетпеген жерлерде ток дагы жок болот да. Ошол жакта биз күндүн энергиясын пайдаланып, ошол энергияны эмебизге камсыздап турабыз, апаратыбыз. Жакшы. Сонун экен да. Мындай кылып жасап, жайлоого апарып коюп алса деле, капага коюп пайдаланганга болот. Боз үйгө, эс алуучу жайларга пайдаланса болот. Бирок ушундай системада. Мындай системада коюунун максаты, Актилек айткандай, электр энергиясын 30%га көбүрөөк, күндүн нурун көбүрөөк алып, көбүрөөк электр энергиясын камсыздоо, Ооба. Эң сонун. Булчу кадимки тефаль чайник экен. Муну эмне кылып жасагансың? Бул жөнөкөй акылдуулугу, бул өзгөчөлүгү, биз ушул алыстан эле туруп, диванда эле отуруп, телевизордун пульту менен эле тефалга бир каратып, любой кнопкасын бир бассак жанып иштей берет. Пульт менен иштейби? Пульт менен иштейт. Любой 2 датчиги бар пульт менен любой пульт түшө берет. Карап туруп эле бир бассак тарта берет. 360 градуска чейин глазову көрүп турат ошол пульттун сигналын. Аркасы биягы эмне мына ал жагы? Бул автоматтуу түрдө бизге сууну өзү куюп берет. Мына эмелери менен тартыппы бияка, Ооба. Бул бардык түтүкчөлөрү. Термочайник сыяктуу болуп калыптыр да мындай? Ооба. Бул бардык түтүкчөлөрү, бардык 100 градус сууга, кайнак сууга эрибей, жакшы иштешине бардыгы эсептелип коюлган. Азырынча көркү азыраак, бул азырынча макети. Эгерде чындап неме болгон болсо, бул культурно кылып жасаса болот. Жасаса болот. Эми болушу ушул, зато ушунча ойлоп таптыр да. Мен мисалы, билбейм, менин башыма келбейт мындай жасашты, мен колуман келбейт тууганда. Бирок ойлоп таптыр, сонун кылып. Муну эме ушинтип эле токко сайып, сууну куюп, кайната беребиз, туурабы? Ооба. Бирок сууну куюп койгондон кийин алсырактан телевизордун пультун басасың, болду, иштей берет. Болду, иштей берет. Жана экинчи, бул хлопок менен иштейт. Хлопок менен да иштесек болот. Жанына келип туруп бир хлопок басып койсок, кол чапсак, бул жанып иштеп кете берет. Ошол эле системада пульту бассак кайра өчөт. Ошол эле кол чапсак кайра жанып иштей берет. Жана өзүнөн да бир кнопканы бир басып койсок, өзүнөн да жанып иштей берет. 3 системаны бириктирип жасаган. Кружканы мындай койгондо өзү куюп берет экен да? Ооба. Бул жерде лазер нуру бар. Лазер нурун кабыл алып турат. Бул кружканы жакындатканда лазер нуру үзүлөт дагы, бизге автоматтуу түрдө сигнал берип суу куюп берет. Суу толгондо өзү өчөбү, өчпөй? Биз ушул өзүбүзгө керектүү сууну алабыз дагы, кружканы кайраганда кайра өзү өчөт. Кружканы алганыбызда. Алганыбызда. Муну кытайлар көрбөсүн, Чын. Кытайлар көрсө, көрсөтпө мунучу кытайларгачы. Кытайлар көрсө эртең жасап чыгарат бизгечи. Пока көрсөтпөй туруш керек экен. Эң сонун. Туугандар, урматтуу мекендештер, ар бирибиздин балабыз мына ушундай ойлоп табуучу болсун. Мына ушу Актилекте интеллектуал аракетчил болсун. Өзү 17 жаш, 10 класспы, 11 класспы? 11 класс. 11 класс ушундай жаш жигит болсо дагы аракет кылып, техникага кызыгып, кызыгуусун арттырып, изденип, мына ушундай таштанды урунасын акылдуу кылып жасап, комплименттери менен, ана мына бул күндүн нурунан энергия ала турган панелди жасап, ана мындай көрүп турасыздар, термочайникти жасап, акылдуу термочайник болгондо да пульт менен иштейт, кол чабуу менен иштейт. Ушуну дагы ойлоп таап жасап коюптур. Бул эми аракети, дагы да издене берсе, болду, эртең чоң башкача нерсени издеп таап коюшу мүмкүн да. Анан чоң өндүрүш ачып, Кыргызстан өнүгүп кетиши мүмкүн. Ушундай жигиттерибиз көп болсун. Актилек, ийгилик каалайм. Келечекте ким болгоңар келет эми? Келечекте инженер болгум келет. Ушул Кыргызстанга жаңы ойлоп табылган нерселерди ойлоп табып, Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген максатым бар. Кудай буйрса, тилегиңге жет. Эң сонун. Ийгиликтер болсун. Уктап атып дагы бир нерсени изденип, мындай техникалар карап түш көрүп уктасаң керек, Болуп турат. Болуп турабы? Электроникаларга кирип кетпейсиңби мындай? Уктап атып. Кээ бирде болуп турат. Болуп турат. Кызыгып. Машина айдай аласың? Ооба. Айдап көргөнсүңбү атаңдын, акаңдын машиналарын? Ооба. Кызыгасың. Машина оңдогонго кызыгасың. Түшүнөсүңбү нарак бирок мотор саторун арак Ооба, түшүнөм бардыгын. Бардыгын. Ооба. Иштөө системасы. Ооба, системасы. Азыр эми мына bunun içinde datçikleri var, narkı verki var. Her bir datçikin kандай кызматы бар, bir-бирине туташтырыш, кураштырыш, паят этиш.
ушуну жасадыңар да туура. ооба Демек электроникага түшүнөсүңөр. ооба түшүнөм. Холодильник бузулуп калса оңдой аласыңбы? Холодильник буюрса неме жеткенче уңдай алам. Телевизор бузулуп калса мындай түшүнөсүңбү, кайеринен бузулду? Карап көрөбүз. Карап көрөсүң. Үйдө дагы эмне бар эле? Кир машина. Кир машина бузулуп калса мындай оңдош колдон келеби? Ооба келет. Кир машина колдон келет. Себеби холодильник менен стиральный машинанын айырмачылыгы мына стиральныйда бар неме көп. Электроника көп болгон үчүн электроника жакшы түшүнөм. Электроникага жакшы түшүнөсүң. Бара-бара баягы механицкийге караганда электроникага өттү да бүт эле техникалар, туура? Ошон үчүн электроникага жакшы түшүнөсүң. Ооба. Азамат. Сону. Анда бул балага мотивация берели. Колдон келсе колдоо кылалы туугандар. Жакшы сөзүбүздү айталы. Колдон келсе финансылык жактан бир аз жардам көрсөтөлү. Дагы да болсо жаса, изден деп балдарды колдойлу, кубаттайлы туугандар. Анда жыйынтыктайбыз. Бул маалыматыбыз бардык кыргызстандыктарга жетсин. Керек болсо ушу келечекте завод, фабрика, ушундай бир техника өндүрүш кыла турган болсок, мамлекет ошону пландап аткан болсо, бийликке жетсин. Кыскасы ушул маалымат тарасын, бирок Кытайлар көрбөсүн да. Кытайлар көрбөсүн. Жасап албасын бизден эрте дегеним. Амансызда көрүшөлү. Иштерде ийгилик болсун, Макул. Амансызда көрүшөлү. Тынч болуңуздар.